Бүгүнкү биздин коомдогу дин жеткирүүдө биздин коом моюнга алышыбыз керек. Караңгылыгыбыз бар. Динди түшүнбөгөндөрдүн келип бизге сайлагандары бар. Бизди кемсинткендери бар. Бизге караңгылык мүнөздө мамиле кылгандар бар. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул мүнөз менен дин жеткирүүгө өтсөк жакшыраак болор эле. Жумшактык менен, сабырдуулук менен, караңгылыкка караңгылык менен жооп берип эмес. Караңгылык бир окумушту айткандай бул оору да. Ооруга кантип мамиле кыласың? Ооруга мухаббат менен, жакшы көрүү менен мамиле кыласың. Караңгылык бир оору. Аны дарылаш үчүн ал оорукчанды жакшы көрүү керек. Бүгүн алкашты да жакшы көрүшүбүз керек. Бүгүн фитначыны да жакшы көрүшүбүз керек. Эмнеге? Дарылаш үчүн. Бизге бир мүмкүнчүлүк. Бизге мүмкүнчүлүк.